Манастан кабары жоктор дагы барып кызыгып бул кандай айтып атат деп мисалы менден сурагандар көп болду. Ушунча узак убакытка эс тутуму мыкты экен деп таң калып атышат да дөөлөттүкүнчү. Анан мен сүйлөшүп атам, мындай илим жаатында жүргөн, мындай башка тармакта өздөштүргөн, бирок ушу Манасты толук кантип мындай түпкүрүн түшүнбөгөндөр дагы эле көп экен да. Анан мен айттым, бул жерде азыр эс тутум жөнүндө эс тутум албетте, бирок мунун феномени, мунун өзгөчөлүгү жана Жылгыз айым айтып атпайбы, касиет депчи. Бул дейт Манас айтуучулук касиет деп атпайбы. Мисалы, сен жөн эле ойлоп көрчү. Ушул сөз жүрүп атканда саатты карасак 12 саат болуптур да, айтып атканы кечинде. Сен 12 саат жөн эле бир жерге жөн эле отуруп көрчү дейт. Ооба. Турбай. Козголбой жөн эле отуруп көрчү. Нара албай, тамак жебей. Сүйлөбөй эле. Анан эгер отура алсаң, анда дагы 12 саат үн чыгарып бирдемени айтып көрчү. Мындай маңыздуу, мазмундуу бир мындай окуянын жүрүшүн, мындай бир бүтүн бир нерсени айтып көр. Анан аны да айта алсаң, же айта албасаң, же жок эле дегенде анда бир окуп көрчү, үн чыгарып дейт. Буга канча деген күч кетет, канча деген энергия кетет. Анан ушунун баарын мындай бир адамдын өзүнүн жөнөкөй физиологиялык күчү менен муну ишке ашыруу мүмкүн эмес. Бул жерде жанагы касиет дүйнөсү деген бир кыргыздын бир чоң түшүнүгү бар. Кыргыз баласы өзү көп дүйнөгө курчалып жашайт да. Көп дүйнөнүн койнунда жашайт бир эле убакта. Ушул жерден биздин кыргыздын бир улуулугу дейбизби, бир өзгөчөлүгү дейбизби, же жанагы кыргыз деген атыбыздын нак мааниси жана кыргыз деп мына кырып бүтпүс, бул өлгүс деген мааниде ушул бир чечмеленишинде го дейм. Биз бул жашоодо көп курдуу миң түркүн жашоонун кыркырынан таанып, ошол бир нече жашоону, бир нече дүйнөнү тең кармап келатканыбыз. Ошонун бир артык бир ушундай бир таанылгыс, азыркыга чейин илимге таанылгыс ошо касиет дүйнөсүн ушул күнгө чейин биз карманып тутунуп келгенибиздин дагы бир өзгөчөлүгү ушул биздин өзүбүздүн жок болуп кетпей дагы эле улут катары жашаганыбыздын бир себеби ошондо болуш керек. Мына ошонун эң бир күзгүсү, үлгүсү бул Манас дедим, Манас касиети. Мына ошонун баарын айтып тураткан дөөлөттө ошол касиет болуп атат. Муну дейт айтып атам да, мисалы пикир алышат атабыз да. Муну дагы бир 2 айдан кийин же 2 ай эмес, эми баягы тыңдап алса мүмкүн дагы бир 2 жумадан кийин кайра айт десең кайра эле айта берет да бул. Жөн киши мындайга бара албайт да. Турат. Мисалы бирөөлөр ойлойт, буга даярданып бир ушуга өмүрүн сайып, өмүр бою тапталып келип анан ушуга баратат деп ойлошу мүмкүн. Мисалы спортчулар ошондой да, канча деген. А бул манасчылар андай эмес да. Андай эмес. Эс тутумда ошончо саптын баарын жаттап алып, анан ошону айтыштын өзү анан айттым, бул касиеттин өзгөчөлүгү деп.